Assalamu alaikum, саламатсыздарбы урматтуу бак сүйүүчүлөр. Биз кайрадан эле илимий изилдөөлөрүбүздөн бир кыска бир көрүнүш көрсөтүүнү туура көрдүк. Бүгүн студентим Абдуллах Салкарбек уулу менен биргеликте жасап жаткан бир изилдөөбүздөн бөлүшөбүз. Тилекке каршы погода да жаман болуп баштады. Бүгүн күндөргү 15-апрель 2026-жыл. Дароо эле изилдөөбүздүн жыйынтыктарынан көрсөтүп баштайлы. Умар бул жер тарталы. Достор, караңыздар, бул жерде бир жыл өсүп, экинчи жылы жазында гүлдөп 4-төн 5ке чейин гүл ачып аткан, мөмө түйүп аткан жаңгактарды көрүп атасыздар. Буларды орусча скороплодный деп коет. Башкача айтканда эрте түшүм берүүчү жаңгактар. Бул карлик эмес, эч кандай карликке тиешеси жок. Адамдар адаштырып карлик деп алгандар бар. Бул жаңгактардын баардыгы Кыргызстанда, Жалал Абад областы, Аксы районунан, түрдүү аймактардан, айылдардан чогултуп, студентим алып келип, чогуу изилдөө жүргүзүп атабыз. Максатыбыз ушул жаштык кысырлык, башкача англисче айтканда juvenility кыска болгон жаштык кысырлыгы. Урукун данеги тарткандан кийин кыска мөөнөттө берилген жаңгактарды биз кыйыбасты катары изилдеп атабыз. Эгерде жакшы подбой чыга турган болсо, булардан биз келечекте Кыргызстандын ата мекендик подбойлорун өндүрөбүз. Аны менен кошо бул жерде бир дарагыбыз, бул катар, ар бир катар бөлөк-бөлөк дарактардан алынган, ар бир катарда 3 бөлөк кайталанма бар. Мисалы, ортоңку бөлүк экинчи кайталанма, ылдыйшакы үчүнчү кайталанма. Кээ бирлери жакшы өсүп чыккан, кээ бирлери анча өсүп чыккан эмес да, шамал болгондуктан микрофон жакындаштырып атабыз. Бул жерде бул дарагыбыз мөмө өзгөчөлүгү дагы аябай жакшы болчу. Булар дагы гүлдөп жатат. Булар азыр чаңдашуу болуш үчүн эркек гүлү керек. Көргөнүңүздөрдө эч бир көчөттө же даракта эркек гүл жок. Только ургачы гүлдөрүн кээ бир көчөттөрүбүздө көрүүдөбүз. Шамал менен чаңдашуучу бул моноик дарак. Булар эгер өзү менен өзү чаңдашып мөмө байласа, биз буларды апомиксис деп ойлойбуз. Апомиксис деген эмне? Апомиксис деген уруктануу жүрбөйт, чаңдашуу болбой туруп эле мөмө байлайт. Илимде ушундай нерсе бар. Чаңдашуу болбосо дагы урук пайда болуп калат кээде. Ал эми чаңдашуу болбой эле мөмө байлап алгандарды партенокарпи деп коебуз. Партенокарпикалык жашылчаларды, бадыраңдарды күн ысыканда өстүрүп эле жүрөбүз аны. Чаңдашуу болбой туруп урук пайда болгон, бул чанда кездешет, жаңгактарда да болот илимде. Бул жакшы жагы клондук подбой, башкача айтканда инвитро лабораториясыз эле 100% жакшы болгон тамырларды эң арзан, эң оңой жол менен урук менен көбөйтсөк болот деген сөз да. Биз бул ыкма менен бат түшүм берүүчү, бою жапыз мезгилде эле мөмө байлоочу, экинчи жылдан мөмө берүүчү жаңгак дарактарын пайда кылууга болот. Жасоого, кыйыштырууга, жакшы сорттордун үстүнө кыйыштырып, жакшы көчөттөрдү жасоого мүмкүндүк берет да. Биз ушунун үстүндө илимий изилдөө жүргүзүп жатабыз. Эми бул жалпы көрүнүштөн бир тартып коелу. Жаңы эле оттоо чөптөрүн тазалап, сууларын берип атабыз, эми азыктандырабыз дегендей. Жер көргөнүңөрдөй шагылдуу, таштуу жер, эски аэропорт. Ошого карабай көчөттөрүбүз жаман эмес. Кээ бирлери сууюк жакшы чыккан эмес, алар же өнүктүгү катуу болуп калгандыктан жакшы өсүп чыккан эмес да. Карасаңыздар, достор, могул жерде бутактын учунан бир мөмө гүлү турат. Булар боз абалында, боз түстө болгондо ресептив абал деп коет, толук гүлдөө мезгили болот. Мында турат, могу жерде дагы турат. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Каптал бутактардан, англисче айтканда lateral bearing деп коет муну, каптал бутактарынан да мөмө бере ала турган бир генотип, дарактын бир түрү, формасы. Булар түшүмдү көбүрөөк берет, жөнөкөй сорттор. Бул жагында да бар. Ал эми биздин Кыргыздын же болбосо башка өлкөлөрдүн эски сорттору бутактын учунан гана берип коет, капталдарынан көп бербейт да. Каптал бутактарынан мөмө бергени бул түшүмдүүлүктү пайда кылат. Мынакей бул жерде дагы 4-төн 5тен болуп мөмө тийип турат. Буйруса, мөмө айланат чаңдашып калса. Бул жерде дагы көрүп. Бул жерде да 3 бар окшойт. Шамал менен чаңдашуучуларда кошумчалай кетсек, шамал менен чаңдашуучу түрлөрдө мондай стигма деп коебуз, ургачы органдын учу аябай чоң болот да. Бул чоң болгонун негизги максаты ыктымалдуулук көп болуш үчүн. Вероятность деп коебуз го, канчалык чоң болсо ошончолук чаңчалар же полендер учуп келип көбүрөөк конот дагы, натыйжада чаңдашып урук пайда болуусуна ыктымалдуулук жогорулайт. Ал эми жаңгакта да бир кызык факты бар. Эгерде чаңча же полен аябагандай саны көп болуп кетсе, чаңча көп болгон учурда бул жерде abortion деп коет англисче. Аборция болот. Адамдардагыдай эле могул сабынан эле үзүлүп, мөмөлөр төгүлүп түшүп калат.
Эмне себептен болот? Ал ошол полендердеги фитогормондор аябагандай көп болуп кетет, нормасынан көп болгондуктан бул абсциссик асидти пайда кылып бул жерден мөмөлөр өзүнөн өзү күйүлүп түшүп калат. Ошол үчүн 2-3%дан ашыкча болбош керек чаңдаштыруучу сорттун проценти. Мисалы ширингиляста 15% болсо, бул жаңгактарда 2-3% гана болгону туура. Бул деген сөз 100 дана жаңгак даракка, то есть 95-98 даракка 2-3 дана чаңдаштыруучу сорт деп сунушталат да. Мындай пайыз менен түшүндүрүп айткандачы. Аны интернеттен дагы карап көрсөңүздөр болот.